Саламатсыздарбы урматтуу достор, сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга абдан кубанычтабыз. Анда эмесе жаңылыктарга өтсөк. Буга чейин Казакстандын маалымат каражаттарында кармалганадан митингге катышуу үчүн Кыргызстандан учуп келгенин айткан видео жарыялаган. Видеодо катуусап алган адам белгисиз адамдар аны 90 000 теңгеге жалдап, Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыдагы митингге барганын айткан. Ага учактын акысы төлөнүп, Алматыдагы батирлердин бирине жайгаштырылган. Андан соң бул видеодо кыргызстандык музыкант Викрам Разахунов экени белгилүү болду. IT тармагы боюнча Адис Абакиров муну ырастап, казак полициясынын ал жумушсуз делген маалыматын четке какты. Викрам Разахунов дүйнөлүк фестивалдардын лауреаты. Аны аймактагы өнөр адамдарынын көбү тааныйт. Видеодо айтылгандай жумушсуз эмес. Ал өнөр адамы. Кыргызстанда башаламандык болгондо да андай жерлерге барчу эмес. Биз аны тааныйбыз. Ал Казакстанда да концерт берип, барып келип иштеп турчу. Кыргызстандык активисттер казак бийлигин маалыматты бурмалабай берүүгө чакырууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги башаламандыкка катышы бар деп кармалган адам боюнча Казакстандын тиешелүү органдары менен териштирүү жүрүп жатканын кабарлады. Виктор Разахуновдун туугандарынын айтымында, аны кыйноого алып, ал каякта экенин эч ким билбейт жана телефон менен да байланыштырбай жатышат. Музыканттын жакындары маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстандын компоненттүү органдарынан жардам сурап кайрылышат. Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу кармалгандар арасында Кыргызстандын жарандары бар же жок экендиги такталып жатканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга чейин билдирген. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстандын 100 000ге жакын жараны Казакстанда эмгек миграциясында жүрөт. Башка маалыматтарга таянсак, бул көрсөткүч бир нече эсе өсүп, кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгү Нур-Султан, Алматы жана башка өлкөнүн түштүгүндөгү Чымкент шаарында жашап иштейт. Казакстандын ички иштер министрлиги соңку окуяларга байланыштуу 5 000ден ашуун адам кармалганын, арасында кошуна өлкөнүн жарандары бар экенин кабарлаган. Кайсы өлкө жарандары экени так айтылган эмес.